Ассаламу алейкум, Байбол YouTube каналының катталуучулары. Бүгүн биздин каналда Байбол деп атайт тургандай эле мал бордоп багуу үчүн момундай чоң аткорум сарайлар салынып атат. Бизде азыр жаңы чарбачылыктын жакшы технологиясын үйрөнүп, улам жакшыртып мондай сарайларды салып атышат. Бүгүн ушул Асылбек деген фермердин чарбакер сарайын тартып чыгалып дедик. Мынакей азыр бисмилла деп киргенде эле узун туурасы 9га 16 деген бордоп багуучу сарай. Үстүн мондай пенопласттар менен төшөгөн. Шифрдин алдында балкаларга бекиткен пенопласттан, пено менен шелгерин бекитип койгон. Аябай жылуу экен сарайдын ичи. Могул жерден болсо суу чыгат экен. Бул жерден суу тоңбойт экен, абдан жылуу экен. Азыр эми Асылбектин өзүн кепке тартып сарай тууралуу айтып берсин. Өзүңүздөр күбө болуңуздар. Так, мынакей Асылбек, дагы жолу салам. Могул аткорумга канча баш бодом алып атат? 28 баш батат, 14 28. Биягы 14, биягы 14 Абдан могул ушул сарайыңан жалпы чыгымы канча сом болду? 600 миңден ашып кетти. 600 миңден ашып кетти. Ошондо болгон материал, усталардын акысы өзүңөр иштедиңерби же усталар иштеди? Алардан Тайкем иштеди, Тайкем анан өзүбүз иштедик. Тайкеме деле болгон эсептеген жокмун. Көбүнчөсүн эле бекер жазады, анан ошондон тышкарысы ошого чыкты. Жартылай устанын акысы өздүк салым болуптур да. Ама могул размерлерди, могул стандарттарды сен каяктан алып жазадың? Мисалы, чертежду каяктан чийдиң же интернеттен көрдүң? Бул Рахат Байкенкени көрүп келгенбиз. Кайсы ушулдай? Асанбек атанын мына сарайынчы. Мен буга чейин эле көрчү эмесмин, анан ошондо көрүп эле анан ушул сыяктуу кылып эле салса болот экен деп ошондон эле салганбыз да. Могул аштоңдун размери кандай? Ичи 50 сантиметр. 50 сантиметр. А могул деги мисалы жалаң эле бияка уй ача тояктуулар байланат анан могул бийиктиги полдон баштап тиге чейинки бийиктик. Тиге чейин 55 сантиметр. Могул размер, Могул размер 55 сантиметр. Анан могунду жакшылап тартсаңыз, мисалы могул жерден могул табы. Могул деген 90 сантиметр же 1 метрден кеткен да. Анан кээ бирөө деген муну 1.15ден кылып койгондор бар. 80 сантиметрден кылып койгондор бар. Анан мунун өзгөчө жери уй башын салып жегенде могул турба карчыга келет. Анан уй башын чыгарганда могул тушка башы келсе дагы уйдун данысы үстү болот эмеспи? Ошондо данысы могул тушка кирип калат дагы, курсагы биягында калат да. Демек Местадан экономдоо. Значит, могул размерди канча кылыш керек? Муну 80 болса аябай жакшы болот да. Могул 80 метрге чыкпайбы? 90. Бул дагы 10 сантиметр ашыгыраак да. Могул турбадан могул аштоого чейин, Бул могул турбадан могул стойкага чейин. 80 сантиметр. Полуңдун узунучу аштоодон баштап полдун диги ак эмеге чейин 1.85. 1.85, Демек ар бир уй башын салып жей турчу орундуктар 90 же 1 метрден айланган, Ал эми могул болсо 10 сантиметр бар, булар 10 сантиметрден кеткен толщинасы. Мунда арматура барбы? Арматура бүт вартетилип 5 слой арматура кеткен. 20 сантиметрден кайра мындайдан вартетип кеткенбиз. Могул эмеге, Биягынан узундан 5 слой арматура кеткен. Анан кайра 20 сантиметрден жана катанкадан вартетип. Азыр биякта канча бодом алып байлап атасың? Мында азыр 10 баш бар.
10 баш бар. Азыр биягында болсо Асылбек чарба уйларын байлап атыптыр. Аябай жылуу болот экен, жылуу. Анан сен муну салдың, анан өзүң көрүп атасың да малды байлап, богун чыгарып антип мынтипчи. Ошондой эмне минус, эмне плюстарды байкадың? Эмне мынтип койсом болмок деген бир эмелериң болдубу? Мунуку эми убактылуу эле түйшүгө эле минус болбосо Жакшы эле, артка кеткен жокпуз. Плюс жагы өлө болот экен. Жок, мисалы могул деги кугуруудагычы, мисалы 1 сантиметр бияка калып койсом болбок, 2 сантиметр бияка калып койсо сарай боюнчачы. Сарайдан меники минус жагы ошол тетиги арты. Кана көргөзсүң. Тачка кирген могул дорожка, ушу ягы 1 метр болгондо ушу ягы жакшы болмок да. Тачке сүйрөп, бокторду чыгаранга кичине тарыраак, Азыр деле Демек сенки молду туурасы деген 9 метр да, Стеналарды кошкондо 8. Стенаны кошкондо 8-20. Стенаны алып салганда ичи 8-20. 8-20 болуп кеткен да. Таза 9 болсо ошол болот экен. Моон деп койчу. Жакшы экен. Мол поддон эменин полдун болсо уклон көрүп атасыздар өзүңүздөр. Заара кылганда тийгенде тиги лотокко барып агып түшөт. Бул жерде боктор тоңбойт. Плюсовый градус экен да, мунун ичинде. Канча градус болот мунун ичи? Градусун деле билбейбиз. Жылуу, суу тоңбогон, плюс. Белки уйдун баары киргенде аябай жылуу да. Свитерчен малт элеп жүрө берсе. Мынакей ушундай өзүңүздөр көргөндөй терезелер пластиктен салынган заманбап жакшынакай сарайлар. Муну курганга канча болду? 2018. Жемди кандай кылып бересиң? Сен дагы жанагы азыр YouTube'да бүт эле профессионал фермерлер жем берүүнүн ыкмалары, чөп берүүнүн ыкмалары, кайсы малда сугаш керек деген жакшы эмелер, видеолорду жазап атышпайбы? Ошондордон да көрөсүң да. Огаларды көрөм, анан мен шаарда байкелерим бар, 150-ге чейин байлаган. Ошолордон кеңеш алам. Мисалычы, илгери эмне? Мындан бир 5 жыл мурун эле чөптү алдына постоянный салып коюп эле, жемди салып коюп эле, анан жеми жок калыптыр эле бир ашказаны сиңире элек деле бордо эле жөн эле бере берчүкенбизде, Азыр эми аны жемди тарткалап антип мынтип. Жемди эме кыласыңбы? Тарттырып келесиңби? Жемди тартабыз. Жемди тартып эртең менен саат 7-де как положено жем жейт. Бул уйлар мисалы ар кимиси өзүнүн артыкына жараша жейт. Патология 6 килограммга чейин жейт. 3-төн 6 2 мал. 3 күндөн 2 мал эртең менен 7-де, анан кечки 7-де жем жейт. Мо жемди жана ун сыяктуу эле майдалап эле тартып салсаң же жанчасыңбы? Жана мен интернеттен карасам дагы бир фермер айтып атат, жемди тарттырганга караганда тиги былчытыш керек депчи. Ошондой былчытып дагы берет экен да. Жок, бизде өзүбүздө дравилка бар, ошо дравилка менен. Мына эле ун сыяктуу эле тартылат, Жакшы. Чөптү болсо туура бересиң. Чөп туурагычта бар го дейм бакта, Чөп туурагыч бар, туурайбыз. Көргөзсөң да. Азыр мурун чөптү узун чалгы менен чабылган чөптөрдү эле берчелек. Эми болсо мындай пресстелип, андан кийин кайра мындай заманбап сонун чөп туурагычтар чыгып мындай майда. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр бычактары. Бул эмне? Бул маки сыяктуу. Могулар бүт рисордон жасалган. Муну биз Найылдык эле жеңиш байке жасаган. Андыгы маки сыяктуу эмне? Бул жардам береби? Бул деген жананча оборот менен иштегенде бул түзөлөт могу сыяктуу болуп. Чөптү майдалайт, анан жана суу чөптөр салынып калган кезде бул могу ичти көздөй кире түшөт, тиягыда кирет. Чабылып, Бүнүн ичине кирип кетет. Моторго көп күч келбейт да. Анан мындан тышкары дагы безопасный могу ягы бар. Бияк токтоп учурда мотор айлана берет, биремен. Буксовать этип калат, Буксовать этип калат. Бул трехфазга окшойт, Мощный мотор.
мотор деген 11 киловаттык 1,5 миң авырат. Аябай жакшы. Азыр Кызыккандар болсо заказга барбы? Заказга жазап берет жеңиш маркетинде. Биз эсилчү алдына номерларын жазып коебуз устанын. Могу бакты дагы неме канчанчы мо тройка, четверка калың темирден жасаш керек экен. Калың темир мына атайын старый. Жанагы Кытайдын бачоктору менен жасалгандарын көрүп жүрөсүздөр. Алар бычак ыргып кеткен случайда бачокту тешип кишиге тийиши мүмкүн деген ошондой да случайлар болуптур да. Ошон үчүн могул темирди аябай калың темирден жасашыптыр. Анан могул жерден болсо майдаланган чөп чыгат. Бири тап көрбөйсүңбү Асылбек? Окей, азыр чөп алып түшкүчөктү. Куруу жайын. Мындай тартып коелу. Акыл заман дейт азыр. Бардыгы күчкө салбай, эпке салып дегендей. Жашоо ушундай. Мо табигый чөп экен, табигый. Сен байлаган чөптөргө деле табигый чөп берип атасың. Байлаган ыйларга? Ооба. Главный жемде, Жемей. Кандай экен көрүнмөй алыптыр. Чаңдагы чакты тарталчы. Окей. Çöptü çıkartkan görü tasları. Yokmuştay maydalaydı eкен. Oldu açıyor arası. Мынакей сон өзүңүздөр көргөндөй чөптөр мындай жегиликтүү болуп шакелдебейт да. Эң башкы максаты чөптү шакелдебейт. Bir bunu 1 minutта жеткизбей эле турачындар. 1 минутка деле жетпейт, Жакшы. Дагы бир дробилка бар экен. Ушул эле короодо полный комплекти болгон шаймандарын даярдаган. Условия деген сонун экен, өзүңүздөр көрүп. Муну да сатып алгансың да, Муну да сатып алганбыз. Муну да ошол жеңиш марке жазган. Мына көрүп. Жемкана. Ол жерге мүшөктү илип коюп туруп эле. Могул өзү жан чыгышты каяктан алып келди? Муну каяктан алып келди? Эки положенияда тартат, бирөөнү майда. Бул элеке. Кесек. Бул кесек. Көрдүңүздөрбү? Бул майда. Бул жем жан чыгышка да заказ берсе жазайт болуш керек, Жазайт эле болуш керек. Если чо бул уста жазай турганын билсек, алдына устанын да номерин берип коебуз. Нарын өрөөнү боюнча заказ берип жазсаңыздар болот. Мынакей. Кадимкидей сонун кылып. Малды баксаң дагы көңүлдүү, тейлесең дагы бүт бардыгы колунда, короосунда. Азамат. Ол кой байлаганга салып аткан сарай экен. Мурда биз тамды да мындай салчу эмеспиз. Азыр эми сарайларды карабайсыздар мындай алып сонун. Бүтө эле экен да? Жок, бүтө элек, быйыл жаңы баштаганбыз. Светтери менен сонун. Буюрса
Бул сарай бүткөндө дагы келип тартып чыгарганга аракет кылалы. Казалан койлор байланат. 50-60 койго жашыртып атабыз. Контейнер болсо жемкана, Контейнердин ичи жемкана. Темирден чычкан кирбейт да. Ошол рахмат Асылбек. Эмгектене бер, эл эмгегин жер жебейт дегендей.